Ошто бала уурдады делген киши кармалды. Каракулжада сел жүрүп 2 турак үйдү суу каптады. Көлдүк койлор дагы чабак уруп жүрүшөт. Күндүн орчунду жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Ош шаарында 2,5 жашар кызды уурдоого шектелип 38 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат катчысы билдирди. Ой, дура! Маалыматка ылайык окуя 2-июлда болгон. Милицияга кыздын энеси арыз менен кайрылган. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон жердеги байкоочу камералардан 35-40 жаш чамасындагы эркек киши наристеге сүйлөп, ээрчитип баратканын көрүшкөн. Натыйжада Акбура районунун криминалдык милиция кызматкерлери кызды аман-эсен таапат энесине өткөрүп беришкен. Шектүү 38 жаштагы Алай районунун ЧА аттуу тургуну экени аныкталган деп айтылат билдирүүдө. Аталган факт боюнча жазык кодексинин 170-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кичинекей кызга тийиштүү экспертизалары дайындалып, иликтөө амалдары жүрүүдө. Полный фарш. Кечээ 2-июлда болжол менен саат 18:30 чамасында Каракулжа районунун Күйөташ айылында катуу жамгыр жаап сел жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда кокту колоттон жүргөн сел 2 турак үйдү жана 9 короону каптаган. Жерине тактоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн атайын комиссия тартылган. Көлдүк койлор дагы чабак уруп жүрүшөт. А сиз быйыл көлгө түштүңүзбү? Ысык көлдө кожоюнунан качып бара жаткан кой көлдө сүзүп жүргөнү соц тармакта кызуу талкуу жаратты. Мына кой. Олег айдап баратат. Кубаласак сууга кирди. Токтойт го десек, чабак уруп баратканын карабайсыңарбы? Жарымына жетти заливдин. Мына карабачы. Бияк залив, суу. Мына койдо барайык байкап койгула. Карачы, чабак уруп бараткан. Улиге чокоюң чечип тосчу. Ысык көлдө тартылган күлкүлүү видеодо көрсөтүлгөндөй кой жээктен алысыраак жерде сүзүп жүрөт. Кой белгисиз себептерден улам сууда сүзүп жүргөнүн, ошентип кожоюнунун ачуусуна тийгенин видеодо айтышкан. Ну, слава богу, кажется, happy end. Жүрбей калыптыр. Бактыга жараша куткаруу иштери ийгиликтүү болуп, бардыгы чогуу үйлөрүнө кайтышкан. Вот это вообще больная тема. Айтмакчы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда 4-июлдан 8-июлга чейин ченемден тышкары ысык аба ырайы болоорун эскерткен. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ.